Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздүн бул жолку чыгарылышында калкыбызды таза суу менен камсыз кылуу маселесин талкуулайбыз. Студиябыздын коноктору депутаттар Айтмамат Назаров, Рада Туманбаева жана ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошев. Кош келдиңиздер. Бүгүн дал ушул таза суу менен камсыздоо боюнча жогорку кеңештин тапшырмасы кандай аткарылып жатканы өкмөттүк саатта каралды. Жыйындар залынан алынган тасмадан кийин суроолорго өтсөк. Самаркандек, Аксай, Актатыр айылдарында барбаган ошо жетекчи калган эмес да. Бардык фракциянын көчмө жыйыны болгон. Ал палатада 2 жолу жыйында караганбыз. Ошо жыйындын токтомдору барган, комитеттин токтомдору барган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошо 6 чек ара өкмөттүн бирөөндө да ушул проект долбоор камтылган эмес да. Мына Сузак районундагы Багыш айыл өкмөтүндө ошол жерде 21 миңден 22 миңге чейин адамдар жашайт да. Дайыр Атакулович, шуну бир протоколдук негизде ушул айылды да бир карап кетсеңиздер. Көп жылдан бери суусу жок, кудукка суу куюп ичишет да. Былтыркы жылы Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турганда өкмөттөн акча бөлүнгөн болчу таза сууга. Бирок социалдык объекттерге силер уруксат берип, ошого жылдырып коюпсуңар. Быйыл кандай ошо таза суу маселесин чечиш? Анткени 21-кылымда биздин экинчи борбор болуп эсептеген Ош шаарында таза суу чечилбесе бул уят да негизи. Мына дегенде сиз айтсаңыз, ар түрдүү цифралар айтылып атпайбы? 60%дан жогору дейт, 300 айылдан жогору, 400 айылдан жогору, жок 700 айылга жакын эл таза суу менен камсыз эмес деген пикирлер айтылып атат. Расмий цифралар кандай? Эгерде так айтсам 61,9 деп чыгып атат, таза суу менен камсыз болгон деп. Ал эми 40%га жакыны таза суу менен камсыз болгон эмес деп атабыз да. Эми бул жерде эки түшүнүктүү болушу мүмкүн да. Биринчиси, орусча айтканда доступность и достаточная доступность деген болот да. Анан ошого караганда мына бүгүнкү күндө 267 айылда илгерки 50-60 жылдары курулган таза суу түтүктөрү бар. Бирок кантсе дагы ал жерде таза суу бар. 2 колонка, 3 колонка болсо дагы мынабу деген таза суу бар, бирок эскилиги жетип, анын кайрадан куруу маселеси турат. Ал эми жанагы 386 дегенибиз, 386 айылда таза суу маселелери Советтер Союзунда кийин да курулган эмес да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол эки цифра 653 берип атат. Анан ошо эскилиги жеткенине байланыштуу, таза суу маселеси чечилбегендине байланыштуу бүгүнкү күндө биз маселе койтабыз. 653 айылда таза суу маселесин түп тамырынан чечиш керек. Мына депутаттар сиздерге суроо бергенде айтылды да, ушул таза суу деген долбоор мына биринчи этабы аяктаган бир чоң мамлекеттик программа болгон. Анан кийин көп жылдардан бери эле ошо таза суу менен камсыздайбыз деп, мына жаңыда стратегия кабыл алынып 2026-жылга чейин таза суу менен камсыздайбыз дегенчи. Эмне үчүн ушул көп жылдардан бери ошол 60% деп айтылып келген, эми болсо 40% деп атасыз. Ошол 40% элдин дээрлик тең жарымын ошол таза суу менен камсыздай албай жатабыз. Чынында биринчи этапта 2001-ден 2009-га чейин 2 донор аркылуу Азия өнүктүрүү банкы менен Бүткүл дүйнөлүк банктан $69,5 миллион тартылган. Ага 533 айылда таза суу маселеси чечилди деп отчет берилген. Өкмөт койгон, бүгүн да айтып кеттим, өкмөт койгон талап аягына чыккан жок. Бүгүнкү күндө ошол 533төн бир 150ге жакын айыл өкмөттөрүндө, айыл жерлеринде таза суу маселеси ошол мурун курулгандар дээрлик токтолуп калган. Өзүңүз билесиз, мына бюджеттин тартыштыгына байланыштуу бул маселелер ошол четки донорлордун, тышкы донорлордун эсебинен чечилет да, каржы. Ошондуктан мына 2011-ден баштап ошол мурунку кетирилген кемчиликтерди эске алып туруп, анан Азия өнүктүрүү банкы дагы Бүткүл дүйнөлүк банктан экөө токтотуп койгон. Бирок ошол кайрадан алар бизге талап койгон. Биринчи талабы ошол улуттук стратегияңар жок. Экинчи талабы силер бүгүнкү күнгө чейин ошону куруп берсе дагы иштете албайсыңар, даярдыгыңар жок да, эки талап койгонда. Биз ошолордун баардыгын кайрадан далилдеп, стратегиябызды кабыл алып, жана сиз айткан 20-жылга чейин, андан кийин ушу жерлерде чогулуш өткөрүп, протоколдорун берип, мына биз азыр даярбыз деп далилдеп бердик. Ошондуктан Бүткүл дүйнөлүк банк кайрадан келди. Өзүнүн $71,2 миллион менен.
дагы кошумча ага ушул секторго Ислам өнүктүрүү банкы 23 миллион доллар менен келди. Кыскартып айтканда эл аралык уюмдардын жардамы менен бул маселеден чыгууга аракет кылып атыппыз көп жылдардан бери. Анан кийин биринчи бул эң негизги тоскоолдук кайсыл? Ошо кайра эле ошол суроону бергим келип атат. Бул Кыргызстандагы ошол жанагы суу менен камсыздоо тармагынын коррупциялашканынанбы же болбосо бул ишти билбегенденби, адистешкен бир мамиле жасалбай жаткандыгынанбы? Бул жерден көп фактылар бар. Эң негизгиси биринчилерден болуп ошо биринчи этабында коррупциялык схемалар иштеген. Коррупциялык схемалар деген эмне? Бул ошол долбоорчуларды биринчи ошол иш кагаздарын түзүүдө бир эле долбоорчу мисалы үчүн 15 айылдын долбоорун чийген. Ошондой эле дагы жанагы подрядчиктер деп коебуз, куруучулар. Ошо куруучулардын деңгээлин карабай туруп, мисалы үчүн куруучулардын булар баягы уровень ответственности деп коет, 3кө бөлүнөт да, биринчи, экинчи, 3кө деп. Ошолорду да карабай туруп эле бир ручкасы бар, бир портфель менен көтөрүп жүргөндөрдү ишке киргизген. Ошонун негизинен көп жерде, мына мен көп Сыкөл облусуна өткөндө бардым. Бизде глубина залегания деп коет, турбаны 101 метр 20 сантиметрден өйдө көмбөш керек. 30 сантиметр, 40 сантиметр көмүп койгон жерлер бар. Ошондуктан негизгиси, мен ойлойм, негизги коррупциялык схема, экинчиси көзөмөлдүн жоктугу болгон. Ошол долбоорчулардын, куруучулардын, ошонун үстүнөн көзөмөлдөгөндөрдүн көзөмөлү жок болгон да. Мына эми 2017 жылы ушул жогорку кеңеш атайын тапшырма берген экен өкмөткө. Ушу таза суу менен камсыздоо боюнча маселелердин баарын чечкиле, өзүңөрдүн бир көз карашыңарды, жанагындай бир чечүү жолдорун карагыла депчи, жалпы жонунан. Мына бүгүн сиздер уктуңуздар өкмөттүк өкүлдөрдү, вице-премьер-министрди, мына департаменттин өкүлдөрүн уктуңуздар. Сиздерди канааттандырдыбы жооптор? Мен биринчи ушул Аскарбек Сулаймановичтен баягы эмне үчүн ушул тапшырма мурун аткарылбай калганына дагы бир келтирип кетсем деп ойлоп атам. Себеби мурун бул буйрутманы жасоодо суу департаменти буйрутмачы болгон. Азыркы убакта бул заказчик деп коеюн. Заказчик айыл ошол жергиликтүү өзүнө өзү башкаруу органдарынын мүчөлөрү болуп атат да. Ошолор өздөрү заказчик болуп атат. Айыл өкмөт, шаардын мэри болуп атат. Алар ушул долбоорду ушул ТОдон баштап ПСДга чейин баарын жактырып, презентацияларды өткөзүп, андан кийин ошол айылдык кеңеште, шаардык кеңеште бардыгы каралып, андан кийин ошолордун макулдугу менен бул өтүп атат. Анан ошондо көзөмөлдөөчү дагы ушул жергиликтүү өзүн өзү башкарган органдар болот. Анан дагы бул жерде бир жакшы нерсеси, азыр Арис тарабынан технадзор инженери дагы коюлуп атат да. Бул деген ошол курулуш башталгандан баштап, курулуш бүткөнгө чейин ушул жасалып аткан иштин сапатын көзөмөлдөп, ошол сапатына жооп бергенчи бул дагы өзгөчөлүктөр болуп эсептелинет. Андан кийин дагы бир өзгөчөлүк. Мурун тендерде деген эгер суу департаменти, донор, анан ким подрядчиктер эле катышса, азыр ошол жерде жогорку кеңештин депутаттары да катышып атат. Жергиликтүү ошол өзүн өзү башкаруу буйрутма берген айыл өкмөттөр, мэрлер өздөрү катышып, өздөрү дагы ошол подрядчиктерди тандап, ошол өзүнө кызыктар болуп атат. Соопы кошулуп атат. Ошон үчүн менимче бул азыркы кетип аткан долбоор 100% аткарылат деп. Ал эми ошол жооптор сиздерди канааттандырдыбы? Мисалы качан, 100% дейсиз, бирок качанга чейин аткарылып бүтүшү мүмкүн да? Эми азыр 23-жылга чейин деп берилип атат. 23-жылга чейин ушул долбоорго кирген мурун 16 шаар болчу, азыр 20 шаар болду. Ошондой эле ошол тизмеге кирген айыл өкмөттөрдүн бардыгы айылдар бүткөрүлөт деп Дүйнөлүк банктагы, Азия банктын донорлору дагы өз убагында каржылайбыз деп атат. Азыр баягы ТО менен ПСД даярдоо убагында болуп атат. Презентациялар өтүп атат. Ошол азыр долбоорлор даярдоо убакыты болуп атат да. Эми каржылообуз бар. Көзөмөлдөөчү органыбыз бар.
Мен ойлойм жумуш жакшы кетет деп. Мурункуда 2002-2009 жылга чейин даярдап берип коюп болгон өткөзүп бердик, бирок эч кандай контроль болгон жок да. Бул маселени ушу сиз жетектеген тармактык комитет көзөмөлгө алат, ар дайым ушул маселени козгоп келет. Сиздердин комитетке кирген депутаттар дагы ушул таза суу маселесин дээрлик ар бир жыйында козгошот да. Анан сиздин оюңузча кандай ошол өкмөттүн ошол таза суу менен камсыздоо боюнча багытында жасап жаткан иштери мындай канааттандырарлык деп айтууга болобу? Азыр бир топ форматтар өзгөрдү, уюштуруу иштери өзгөрдү. Буга мына Арис проектиси киришти. Анан 5% салым деген жокко чыкты. Эл иштеп берет, эл жумушун аткарат деген жокко чыкты. Бул жерде 80% ошол чет элдик уюмдардан каражаттары, 20% республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп атат. Эми ошону жакшынакай кылып уюштуруп, ошо коррупциялык схемаларды жок кылып, жакшынакай кура турган курулуш организацияларын туура тандап, проекттерин туура түзүп ишти алып барсак, бул мен ойлойм, бул иштеп кете турган проект. Өкмөттүк саат учурунда козголгон дагы бир маселеге токтоло кетсек, тасманы көрүп алып, анан маегибизди уланталы. Бул проект билесиз, АБР токтотуп койгон. Биз астыга жылыш үчүн даярдык кылчу. Биз деген ким мурун жооптуу күнөөлүү болгондорду хотя бы тактап алышыбыз керек да. Мурун болгон, мына Аскар Сулайманович айтат, департамент сельского водоснабжения деген, билесизби? Ошол департамент бул ишти запустил. Ол таза суу проектисин ишке ашуусунда чоң коррупциялар жөнүндө сөз болуп атат да. Алар эмне үчүн жок? Ген прокуратура 26 иш ачкан экен. Ошонун 19-у сотко кетиптир. Жыйынтыгы эмне болду? Биринчи этап менен экинчи этапта биринчисинде 70 миллион жок болду таза сууга. Экинчи этапта 41,5 миллион доллар акча жок болду. Анан эми бул жерде коррупция гүлдөп турган убагында жок болгону кандай, чакырылбаса анда эмне жөнүндө сөз кылабыз азыр? Мынакей сиз ошо расмий өкүл катары айтып койсоңуз, чынында эле мына сиздин департамент баягы айтып атпайсыздарбы, мындан кийинки ошо жаңы этаптагы иш аракеттерге биз жооп беребиз. Мындан мурда чынында эле ошол уурдоолор жана коррупциялык көрүнүштөр болгон депчи. Чынында эле ошондо баягы донордун акчаларын жеп коюп, жанагындай сапатсыз ошол жумуш жасап абдан көп баягы айылдарды, көп региондорду таза суусуз калтырган адамдар, тараптар ошо жоопкерчиликке качан тартылат, качан алардын чын эле ысымдары жарыяланып, кур дегенде уят каралат? Эң туура суроо болуп атат. Мына ушул маселе боюнча мен ушу 2012-ден баштап, 2013-те жаңы түзүлгөндөн баштап мен иштеп атам. Мурун департамент айыл жеринде департамент деп койчу эле, айыл жердин суусунун. Ошонун базасында биз ичүүчү суу жана саркындуу суу тармактарын өнүктүрүү департамент деп жаңыдан түздүк. Ошондон баштап мен бул маселени көтөрүп келем да. Азыр менде бир томдой кагаздар бар. Ошонун баардыгын бир топ кылып туруп, анда Аида Салянова генеральный прокуратура эле биз бергенбиз. 18 подпроект кылып, 18 конкретно ошол адамдардын тизмесин жетекчилерин бергенбиз. 3 жыл карады дагы, 3 жылдан кийин бизге ошол баягы орусча айтканда срок давности өтүп кеткенине байланыштуу ушундай тергөө иштери токтотулду деген бизге жооп келген. Ал жооптор дагы бар да. Анан азыр бүгүнкү күндө урматтуу депутаттар көтөрүштү. Ушул маселени кайрадан козгоп, баягы срок давностьтен алынган, ошонун негизинде кайрадан бербейлиби деп. Биз азыр даярбыз, материалдар бар, биз фамилиялары дагы бар, бирок эми менден ошол биринчи башында иштеген департаменттин башчысы раматылык болуп кетти, бирок калгандар иштеп атат да. Бүгүнкү күнгө чейин конкреттүү түрдө кайсы подрядчы каерде иштеген. Мына бүгүн Кулатовду көтөрүп кетти маселе. Кулатов айылында 4 айыл өкмөтүн камтыган, где-то бир 12-15ке жакын айылды камтыган чоң долбоор иштеген да. Миллиондогон акчалар кеткен. Бирок бир эле ошол жерде жана суу кампасы деп коет. Суу кампасын курба койгон үчүн мына азыр бүгүнкү күндө ошо 12 айылдын таза суу маселеси турат. Андан тышкары азыр мен да бир кичине кошумчалап койсом, эң туура суроо болуп атат да, кайтарым боюнча. Бүгүнкү күндө ким кайтарат? Бүгүнкү күндө мына соопулар, кыргызча айтканда Исхак деп коет. Ошо Исхак булардын бүгүнкү күндө абалын өзүбүз эле көрүп турабыз да.
алар эч нерсеге жооп бербейт, коомдук уюм катары. Анан мыйзам бар, жергиликтүү өз алынча башкаруу мыйзамы, андан кийин анан ичүүчү суу жөнүндө мыйзамы. Ошол мыйзамдын негизинде айыл өкмөттөр, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары муниципалитеттик ишканалар түзө алат деген жер бар да. Ошондуктан биз жана мен дагы айтып кеттим, 3-4 айыл өкмөтү чогултуруп бир муниципалитеттер аралык ишкананы түзүү боюнча. Мына баштадык, Кудай буйрса 17 жерде биз ачтык. Бирок эми анын бүгүнкү күндө техникалык абалы да биз жакындан жардам беришибиз керек. Ошолор кийин муниципалитеттик ишкана катары акчаны кайтарууга ошолор мындай неме болот эле да. Ошолор аркылуу алсак болот эле, жооптуу болот эле. Мына ушул эле суроо сиздерге да, чынында эле эл аралык донорлор баягы Кыргызстандан көңүлү калып калды да. Бул таза суу проектиси боюнча 10 миллиондогон доллар каражаттар бул жакка жумшалды. Анан кийин бул жерде ошол кыргызстандык эле компаниялар, атуулдар аны жеп коюп, анан кийин жанагы кылмыш иштери кыскарып кетти. Эми алар кайрадан эле башка фирманын аты менен ошол эле адамдар келип ушул жаңы долбоорлорго кошулуп калуу ыктымалдыгы бар да. Мисалы ушул Кыргызстандын ушул багыттагы мындай атын тазалаш үчүн сиздер эмне үчүн ушул кылмыш иштерин кайрадан козгоп, ошол жооптуу адамдарды кайрадан жарыялап, аларды ушул таза суу долбоорунун экинчи тепкичине мындай жолотпоонун аракетин көрбөйсүздөр? Мисалы депутаттар сиздердин колуңуздардан ушул келбейби? Негизи бүгүн ошол сиз айткандай 2 депутат көтөрдү. Бул өкмөткө дагы жетип болуш керек. Кайрадан бул жөнүндө жумуш башталат. Себеби деген азыркы алып аткан каражатыбыз өтө чоң, жоопкерчиликтүү болуш керек. Андан кийин дагы бир айта турган сөз, бул биз айыл жерлеринде көрүп атабыз, коюлган колонкалардын сынып кеткендерин көрүп атабыз. Ошондой эле атайын баягы сууларды тазалоочу, хлордоочу атайын жайлардын эч кандай кароосуз калгандары жөнүндө көңүл буруп атабыз. Бул деген эч ким буга жооп бербейт, же СОБУ жооп бербейт, же болбосо айыл өкмөтү, же мэр эч ким жооп бербейт да. Ошон үчүн кайрадан жоопкерчиликти бирөөгө аныктап өткөзүп берсек, ошол баарына жооп берет. Жыл сайын ошол жерде ремонттоп, себеби баягы кырдаал, кандайдыр бир коркунучтуу кырдаал болгондо эң керектүүсү эмне? Суу. Бизде айтылат, сууну биринчи коргошот бардык эле жердечи. Ошон үчүн бир эле жерден көп эле биологиялык өтө коркунучтуу нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ошол суу бөлүштүрүүчү жер, тазалоочу жерлер дайыма көзөмөлгө алынып, атайын кароолдар ал жерди караш керек да. Ошо сиз шайланып келген региондо, сизге добуш берген региондо ошондой айылдар барбы? Мурда ошол таза суу проектиси башталып, бирок сапатсыз болуп бүтпөй калган айылдар барбы? Шайлоочулардан ошондой арыздар түштү беле? Жок, андай арыздар түшкөн эмес, бирок сууга муктаж айылдар өтө көп. Анан баягы кошумча салымдарды төлөй албай калган айылдар бар. Алардыкы да токтоп калган. Анан баягы өздөрү аракет кылып суу чыгарган айылдар дагы бар. Баягы наклон менен келгенде шланганы менен алып келип айылдарга киргизгендер, ушундай проекттер бар да. Атайын өздөрү чогултушуп, мисалы үчүн бир айыл бар, Кашка суу айыл өкмөтүндө Тосту деген айыл. 800 000 сом чогултушуп, элдер өздөрү каздырып, өздөрү аракет кылышып, баягы булактан суу алып келишти да. Бирок бул жерден коркунучтуусу, булак эртең булганып калса, дагы кандайдыр бир оорулар пайда болушу мүмкүн. Бул атайын баягы тазалоочу жерлери жок да, бирок булактын суусу. Ал эми мына сиз дагы регионго барганда ошол шайлоочулар ушул маселени козгойбу? Мисалы, мурдагы ошол таза суу долбоорлоруна токтоп калышына, үзгүлтүккө учурашына жооптуларды эмнеге мындай жоопко тартпайсыңар? Алардан ошол акча каражаттарды кайрып албайсыңар деген маселе коюлабы? Албетте, бул маселе коомчулук тарабынан дагы кеңири коюлуп жүрөт. Бул депутаттар эле бүгүн көтөрүп көрсөң, коомчулукта дагы ушундай талаптар бар да. Мен ойлойм, бизде сатып алуулар жөнүндө ошо тендер өткөргөндө госзакупка деп коет, ошол жөнүндө мыйзам бар. Ошол жерде кара тизмени жарыялап турушат. Ошону условия, тендердин условиясын аткарбай койгон же туура эмес аткарган, же бир кандайдыр бир мындай бир мыйзам бузууларга жол берген компанияларды ошол жерге киргизип турат, жана алар кийинки тендерлерге, кийинки немелерге катыша албайт. Азыр мен ойлоп атам, ал жерге бир эле аларды киргизбестен ошол компаниялардын учредительдерин дагы, акционерлерин дагы киргизиш керек го деген ойдо пайда болуп атат да. Мун үчүн мыйзамга бир аз өзгөртүү киргизүү керек.
сиз жана туура айттыңыз. Мурда башка компания болсо, азыр башка компаниянын атын ачып алып, кайрадан эле кире бериши мүмкүн да. Ошон үчүн ошол эле адамдар. Ошон үчүн бул ошол акционерлерге дагы, учредительдерге дагы ошо кара тизме жайылтыш керек го деген ойдо болуп атам. Бул үчүн мыйзамга бир аз өзгөртүү кирүү керек. Ал эми жерлерге барганда жанагындай иштебей калгандар объектилер боюнча мен райондо акимдин биринчи орун басары болуп иштегем. Ошол объектилердин кабыл алуу комиссиясында болчумун. Анан бүтпөгөн объектилерди бизди бүттү дедиртип, зордуктап кабыл алдырган учурлар болгон да. Кол койбой койгондо жогорку органдар тарабынан кол койдуруп болду деп кабыл алынган да учурлар болгон. Ошол объекттер бүгүнкү күндө иштебей турат. Мисалы келтирейин, мен өзүм жашаган айылда ошо сууну алып келип колонка кылып ортолукка чыгарып коюп кетип калышкан. Аскар Сулайманович айткандай, эч кандай требованияны аткарбастан, дайыс жердин бетине эле көп жери ачык туруп, бул Кыз Көл айыл өкмөтүндөгү айылдар. Анан элдер ар бири ошол түтүктөрдү тешип үйүнө киргизе баштаган да. Үйүнө киргизип алганда эми баягы азбест турба коюлган. Бул дагы баягы биз кийин билип атабыз, бул мындай коюлбаш керек экен. Ал ден соолукка зыян экен да. Ал турбаны жарганда жаракат пайда болуп, анан ал жерден ичине дарак өсүп кетет экен. Дарактын тамырлары өсүп кетет экен дагы. Бүгүнкү күндө ал система толугу менен иштебей калды да. Эми ошону мурда башында эле кирги курганда, туура курганда, ошол азбест эмес башка темир турба койгондо, тереңирээк казганда, анан ар бир үйгө чейин кийирип бергенде мындай болуп бүгүнкү күндө иштебей калмак эмес да. Бүгүнкү күндө ал система толук иштебей турат. Мына Кыргызстан боюнча бүгүн дагы бир маанилүү жаңылык айтылды. Мына абдан көптөгөн оорулар, ич келте дейт, ар түрдүү ушул сыяктуу жугуштуу инфекциялык оорулар тарап атыптыр. Таза суусу таза эмес региондордо. Анын ичинде мына сиз дагы жанагы 5 регионду атап бербедиңизби? Таза суу тартыш абдан көйгөйлүү деген 5 регионду атап бердиңиз. Анын ичинде айттыңыз, Баткен аймагынын бүт бардык райондорунда суу жетишсиз депчи. Анан кийин негизи ошол депутаттар сунуштагандай ошол эң жанагы оорулар эң көп тарап аткан, өмүр бою ошол суу жетпеген аймактарга мындай приоритет берип, биринчи ошолорго таза суу тартып келүү мүмкүнбү? Мындай айтканда, биз эгерде өзүбүздүн республикалык бюджеттен тартканда бир каалаган жерибизге койсок болот экен да. Ал эми чет элдик донорлор баягы өзүнүн чыгымдарын азайтыш үчүн бир регионду сурайт да. Мына мага Баткен облусун бер, мен Баткен облусун бүтүрөйүн. Или же болбосо ошого жакын жайгашкан дагы бир облусту бер, экөөнү бүтүрөйүн дейт экен да. Мына биз мына ушул сыяктуу банктарды мына донорлорду бөлүш кыйын экен. Бирок ошого карабастан мына бүгүн критерий жөнүндө сөз болду. Биз мына 2023-кө чейин президент койгон тапшырманы мына биз ошону аткарышыбыз керек, аткаралы деп атабыз да. Донорлорду тартканда бөлүп атабыз биз. Мына бардык жерде проблема бар. Проблема, эң чоң проблема Баткен менен Жалал Абадта. 386 деп айттык, жана 386 айылда таза суу курулган эмес деп. Ошонун 179-у Жалал Абад облусунда. Мына мен Жалал Абад облусунда кече жакында Дерес-Сай деген айылга барып келдим да. Муну карап көрсөң, сиз да билсеңиз керек. Дерес-Сайда бир ал жерге барсаң, арыктан Өзбекстан менен экөө чектеш жерден суу ичет экен. Арыктан өткөн, Өзбекстандан келген, уже кир сууну ичет экен да. Анан дагы бири Кара суунда бир Ынтымак, Шаралы деген айылдар бар экен. Мен ошол жерге барып дагы сүрөттөрүмдү тартып келдим да. Ошондуктан биз ошо жергиликтүү бийлик менен, губернаторлор менен ошолордун тизмелерин алып, приоритеттик негизде бергиле деп, ошолордун гана тизмесин алып туруп, анан донорлорго сунуштап атабыз. Бүгүнкү күндө мына ушул метод менен жакшы болуп атат, себеби жооптуу ал жерде айыл өкмөтү, аким, губернатор, анан ошол саясатын жүргөн биздин мамлекеттик курулуш агенттиги болуп атат да. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздө биз бүгүн таза суу маселесин талкууладык. Саламатта калыңыздар.